Assalomu alaykum Qirg'izistonliklar, Rossiyada жүргөндөр, бүтүн дүйнөдө жүргөн qirg'izistonliklar, Amerika, Yevropa, Turkiyada бардыңарга салам айтам. Мен аты жөнүм Ильяс, Москвадан иштейм, Кыргызстандыкмын, Оштон болом. Бул видео чыгарылышта Кыргызстан дагы өнүгүү боюнча сүйлөйбүз да, башка сүйлөй турган сөзүм жок пока. Может болуп калат. Кудай буйрса. Туугандар, мамлекетиң тинч болса, бул сенин бактың да. Мамлекетиң өнүгүүсү болса, бул дагы сенин бактың. Армияң күчтүү болса, бул дагы сенин бактың да. Диниң болса, мамлекетиңде, ол дагы сенин бактың да. Мына төрт айткан нерсе, Аллага шүгүр, мына бардыгы болуп келип атат. Тең. Экономика өнүгүү, армиябыз өнүгүп атат. Dinimizde sonu Kırgızistan başka ülkelere karaganda gösteri bersin, Allah Taala iyilik kılsın. Ekonomikabız şu төртөө аябай жакшы кетип атат да. Мына азыр эми биздин президент Садыр Жапаровдун несине караганда, командасына караганда, планы боюнча Кыргызстан өтө тең неде өнүгүп атат темпте. Мисалы үчүн 2024 жыл Впереди камера на разметку. 7%га экономика чоңойгон да. Бул деген Аллага шүгүр чоң ийгиликтүү. Неге сүйлөп атам? 7% Средний Азияда эч бир өлкө чоңойбойт экономикасы боюнча. Керек болсо Казакстанды алайлык. Средний Азияда эң күчтүү экономика Казакстан болсо, олордон дагы күчтүү чоңоюш болду. Мындай процентине караганда. Нито түшүнбөгүлө. Кудай буйрса, бул иммигранттыктан да кутулабыз. Зарплаталар көтөрүлүп атат. Мына рабочий месталар ошончо экен. 30 миңге жакын башка өлкөнүн жарандары иштейт экен Кыргызстанда. Бул статика официальный. Мен бирдеке дебейм, өзүм иммигрантмын, келген иммигрантка каршы эмесмин. Бул деген Кыргызстаныбыздын өнүгүүсү да. Кудай буйрса, жакшы болот бардыгы. Дуа кылайлык. Бул Кыргызстандын өнүгүүсү бизге жакшылык алып келип атат, алып келет. Комментарийга пикириңер жазгыла, оюңарды. Эсе туура эмес сүйлөгөн болсом, кечирип койсоңор. Пикириңерди обязательно калтыргыла, комментарийде көрөбүз. Кандай пикир. Видеону таратып койгула. Впереди камера на полосу.